Ставки на спорт! 1xB! Большие выигрыши! 1xB! Быстрые выплаты! 1xB! Надежный букмекер! 1xB! 1xB! Букмекерская компания. Чүй облусуна караштуу Жайыл районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 65 жаштагы киши 4-кабаттан секирип кетип каза болду. Маалыматка ылайык, окуя бүгүн болгон. Кара-Балта шаарынын 65 жаштагы тургуну борборго тамчылатма ийне сайдырууга келген. Ал Россиянын жараны. Бейтапты медайым кабыл алып, палатага жаткырып коюп, өзү керектүү каражаттарды алып келүүгө башка кабинетке чыгып кеткен эле. Медайым болжол менен 5 мүнөткө жетпеген убакытта кайра келип, Бейтапты таппай калган. Чыгып кеткен деп ойлоп, күтүп отурса медайымга оорукананын алдында бир киши жатканын, болжол менен ал терезеден секиргенин айтышкан. Милиция кызматкерлери териштирүү иштерин жүргүзүп жатышат. 65 жаштагы киши өзү секирип кеткендиги видеого байкоого түшүп калган. Маркум жалгыз жашап жүргөн. Жалгыз уулу Россияда турат. Россиянын Москва шаарында 2 жашар кыргызстандык кыз 3-кабаттан түшүп кетти. Бул тууралуу Россиянын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, наристенин баш сөөгү жана башка сөөктөрү сынып, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. 2017-жылы туулган кызын ата-энеси кароосуз калтырып кеткен.